Замана студиясын көрүп жатасыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Ал эми биз эң алгачкы мейманыбызды тосуп алдык. Электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу күнүмдүк жашоонун актуалдуу маселелеринин бирине айланды. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун-басары Осмонов Нурдин Кубатович. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Хош келипсиз. Ага, эми мына электр энергиясын үнөмдүү пайдалануу боюнча баягы маселе көтөрүлүп, коомчулукта абдан бир кызуу талкууда турат. Келиңиз, сөз башынан болсун. Биз чу дегенде эле электр энергиясын түшүнгөнүбүздө сөзсүз түрдө токтогул суу сактагычынын көлөмүнө кайрылат эмеспизби? Анан жылдагыга салыштырабыз дегенде өткөн кеткен жылга. Быйылкы көлөмү кандай болуп атат? Мына жыйынтыктап да баратабыз, кышты тосуп алдык. Саламатсыздар. Бүгүнкү күндө алгач биздин токтогул суу сактагычтагы суунун көлөмүнөн баштайын. Бүгүнкү күндө суу сактагычтагы суунун көлөмү 12,1 миллиард куб сууну түзүп турат. Былтыркы жылга салыштырмалуу 1,4 миллиард куб сууга көбүрөөк. Бүгүнкү күндө бардык биздин электр энергиясын иштеп чыгуу булактары өздөрүнүн режиминде иштеп турат. Бирок бир маселе бар. Бүгүнкү күндө электр энергиясын пайдалануу кескин өсүүдө. Былтыркы жылга салыштырмалуу абдан эле жогорку деңгээлде болуп жатат. Кубаттуулук менен айтканда, былтыркы жылы ушул убактарда 3000 мегаватт алсак, бүгүнкү күндө 3550 мегаваттан дагы ашыкча пайдаланылып атат. Эми буга аба ырайынын сууктугу дагы себеп болушу мүмкүн. Андан тышкары дагы жыл сайын бизде абоненттердин дагы саны өсөт. Быйылкы 2022 жылдын 11 айынын жыйынтыгы боюнча жалпы 25 000 абоненттердин саны өстү. Bunun içinden 3600'de abonent bul öndürüştük jana başka işxanalar. Biz alarga toskolduk jaratpастан бүгүнкү күндө кубаттуулуктарды берип турабыз. Жаңы мектептер курулуп атат, садиктер курулуп атат, ишкана, бизнестер курулуп атат. Ошого байланыштуу абоненттердин саны 25 000ге көбөйдү да. Бул бир район деп койсо да болот да. Жалпы эл электр энергиясын үнөмдөөгө кантип жардам бере алат? Абдан туура суроо. Бүгүнкү күндө биздин улуттук электр тармактар ачык акционердик коомуна өзүнчө мындай бизге лимит бөлүп берилет. Бүгүнкү күндө бир күндүк лимит 49 миллион 734 миң киловатт саат болсо, биз 57 миллион 845 миң киловатт саат пайдаланып, бир күндө ашыкча 8 миллион 111 миң киловатт саат пайдаланып атабыз да. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу 11 миллион 861 миң киловатт саатка көп пайдаланып атабыз. Азыркы күндө өзүңүздөргө маалым болгондой, иштелип чыккан электр энергиянын көлөмүнөн пайдаланган электр энергиянын көлөмү абдан көбүрөөк болуп атат. Ошого байланыштуу келишимдердин негизинде албетте биз коңшу мамлекеттерден импорт электр энергиясын алып берип турабыз. Бирок коңшу мамлекеттерде дагы бүгүнкү күндө, мисалы Казакстан Республикасында энергетика кырдаалы оорураак абалга туш келгенине байланыштуу ал жактарда чектөөлөр киргизилип атат. Бизде кичине кыйынчылыктар пайда болуп атат да. Ошо менен эле биз элибизге ушу кечки рейдтерди жүргүзүп, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, жана бизде кечки жүктөм деп коет, вечерний максимум нагрузка 6-дан 9-га чейин ашыкча электр энергиясын пайдаланбоону суранат элек. Себеби дегенде ошол убакта пик нагрузки деп коет да. Ошол убакта бир аз ашыкча жылыткычтарды, электр приборлорду пайдаланууну азайтса, бизге абдан элден чоң жардам болот эле. Жакшы агай. Лимит демекчи, облустардагы лимит боюнча сүйлөшпөйлүбү? Колдонуу көлөмү кандай болот аларда? Колдонуу көлөмү облустарда лимит бардык облустарда бүгүнкү күндө ашып атат. Мисалы айта кетсем, негизинен Бишкекте 1 миллион 232 миллион киловатт саатка ашыкча пайдаланып атат. Чүй областында 1 миллион 925 миллион киловатт саатка ашыкча пайдаланат. Талас областы 307 миллион киловатт саат, Ысык көл 412 миллион киловатт саат, Нарын областы 364 миллион киловатт саат, Ош областы 1 миллион 274 миллион киловатт саат,
Баткен обласы 577 миллион киловатт саат жана Жалал Абад обласы 2 миллион 20 миң киловатт саат. Жалпысы 8 миллион 111 миң киловатт саат электр энергиясын берилген лимиттен ашыкча пайдаланып атабыз да. Анан ушу менен эле бирге айта кетет элем, эгер биз күнүгө мындай мониторинг жүргүзүп абоненттерди кыдырып атабыз. Мисалы кече күнү бир күндө эле биз 14.562 абонентти кыдырдык. Ошол 14.562 абоненттин ичинен 504 абонент электр энергиясын берилген шарттан ашыкча пайдаланып атканы кармалды да. Мисалы абонентке 10 киловаттка уруксат берилсе, биз текшерип барганда 15 же 16 киловатт ашыкча пайдаланып атат да. Биринчиден биз аларга эскертүү берип атабыз. Эгер экинчи дагы ошондой ашыкча пайдалана турган болсо, электр энергиясын пайдалануу эрежелеринин 79 пункттун негизинде биз тех условиясын берилген техникалык шартын жокко чыгарууга мажбур болобуз да. Ошондуктан биз кардарлардан суранат элек, ошол кечки 6-дан 9-га чейин электр энергиясын үнөмдүү пайдаланса, бизге абдан чоң жардам болот эле. Азыркы учурда ошол дагы бир коомдук талкууда жүрүп аткан нерсе, бул светтердин жарыктын өчүрүлүшү болуп атат. Ошол карызы бар адамдардын жарыгы өчүрүлөт деген маалымат тарап атпайбы? Карызы бар, канча көлөмдөгү карызы бар адамдардын жарыгы өчүрүлөт жана канча убакытка? Карызы бар адамдарды албетте биз эгер карыз болсо өчүрүп өндүрөбүз. Бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча 1 миллион 515 миң абонент бар. Анын 93% калк түзөт. Бул 1 миллион 414 миң абонент калк. Негизинен электр энергиясын пайдалануу ушул калк тарапта көбүрөөк пайдаланууда. Бүгүнкү күндө карызы 1 миллиард 150 миллион сомду түзөт. Калктын карызы, бирок биздин бир айлык электр энергия пайдалануубуз 1 миллиард 600, 1 миллиард 700 миллионго жетип атат. Акчалай айтканда. Жөнөкөй эле үй ошо бөлмөдөгү жарыкты өчүрүп коюу дагы бул бир топ электр энергиясын үнөмдөйт. Албетте. Жөнөкөй жарыкты өчүрүп коюу, жана айтып атпаймынбы, 1,5 миллион калк бар. Эгер ар бир кардар бир эле лампочкадан өчүрүп койсо да бизге чоң жардам да. Ашыкча, мисалы азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар, шаарда кээ бир кафе, ресторандарда күндүзү дагы электр энергиясын күйгүзүп коет да. Андай түшүндүрүү иштерин биз жүргүзүп атабыз. Мындай аң сезим менен электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакырат элек да, бүгүнкү ушул негизи кыш мезгилинде айрыкча. Ооба. Ушул баягы өтө көзөмөлгө алуу, тыкыр көзөмөлгө алуу маселеси кыш бою жүрөбү? Албетте, бүгүнкү күндө электр энергиясынын дефицит болуп аткан убакта биз ушундай көзөмөлдөрдү жүргүзүп атабыз жана берилген счет деп коебуз, дүмүрчөктөрдүн аркасында дагы биз кайрылууларды жазып абоненттерге жөнөтүп атабыз, электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууну өтүнүп. Азыр мына чилде түшө элек өлкөбүздө, ошол кыштын башында эле ушундай көйгөй болуп атса, демек биз ошол кыш мезгилинде кандай кылып үнөмдөй алабыз, мындай божомолдор кандай? Эми биз кышка дайындыкты жакшы эле деңгээлде көргөнбүз, толугу менен кышка дайынбыз. Бирок жана жогоруда айтып кетпедимби, абоненттердин сандарынын көбөйгөндүгүнө байланыштуу бизнестерге бут тоспой көптөгөн ишканалар курулуп атат. Элдер жумуш менен камсыз болуп атат. Мына ошолорго дагы биз бут тоспообуз керек болуп, кубаттуулукту дагы чектеген жокпуз. Бүгүнкү күндө иш жүрүп жатат ал боюнча. Кыштан аман эсен чыгыш үчүн электр энергиясын үнөмдүү пайдаланыш керек. А так биздин оборудованиялар, бардык тетиктерибиз, шаймандарыбыз, авариялык запасыбыз жетиштүү. Кыштан аман эсен чыкканга толугу менен энергетиктер аракетин кылат. Абдан жакшы, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул электр энергиясын үнөмдөө ар бирибизден башталат. Сиздердин дагы жардамыңыздар керек. Биз жогоруда айткандай, жөнөкөй эле ошол эгер жашабаган, кирбеген бөлмөңүздүн жарыгын өчүрүп коюу дагы бул абдан чоң жардам болот. Ооба. Агай, ушул жардам демекчи, жогоруда сөзүңүздү айттыңыз, баягы текшерип барганда биз уруксат берген көлөмдөн ашыгыраак көлөмдө колдонуп аткан абоненттерди кармадык депчи. Анан бул баягы
сиздер бергенге чейин булардын ушул кышка деп колдонгон электр энергиясы эле ошончо ашып кетип атабы, же болбосо кошумча бир кандайдыр бир бизнеспи же дагы башка электр энергиясын колдонуучу каражаттарды кошкондук үчүн болуп атабы, же кыштын эле ушунча түйшүгү болуп атабы? Эми бүгүнкү күндө биз бир фазалуу абоненттерге 5 киловаттан деп электр энергиясын беребиз. 5 киловатт. Негизи 5 киловатт бир фазалуу абонентке бул жарыктандыруу үчүн берилет. Бул жетиш керек да, толугу менен үйүн жарыктандырууга. Эми 5 киловатт пайдаланган бир фазалуу абонент бул негизи от жагыш керек да. Ал эми 3 фазалуу абоненттерге биз техникалык шартына жараша, кубаттуулугуна жараша электр энергиясын беребиз. Бирок азыр бардык жерлерде көмүр жетиштүү, бардык областтарда мына шаардын көмүр базалары көмүргө толуп турат. От жагып, кандан дагы биздин кардарлар кичине эригип атат деген дагы ойдо болуп атабыз да. Кичине ошол көмүрдү дагы пайдаланып электр энергиясын үнөмдөсө бизге абдан чоң жардам болот эле. Негизинен берилген техникалык шартта 3 фазалык абоненттердин 90% бул 10 киловаттка чейин алган техникалык шарттар. Андан ашыгы жана ишкана мекемелерге бир 20 киловаттка чейин, 30-40 киловаттка чейин берилген. Кулağыңыздарга күмүш сырга, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр жогоруда уккандай эле атайын адистер дал ушул багытта иш алып барып аткан баягы органдар тарабынан мына ушундай өтүнмөлөр, өтүнүчтөр болуп атат. Албетте биз үчүн, мамлекет үчүн бул нерсе керек болгондуктан ар бирибиз ушул нерсеге кайдыгер карабайлы. Ооба. Электр энергиясын күнүмдүк турмушта үнөмдүү пайдалануу багытында маектештик. Бүгүнкү биздин студиябыздын мейманы Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коомунун директорунун коммерциялык маселелер боюнча орун басары Осмонов Нурдин Кулбатович болду. Маалыматыңыз үчүн рахмат айтабыз. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сиздердин пикириңиздерди күтүүдөбүз. Кыргызстанда кайсыл кесип актуалдуу бүгүнкү күндө деген теманы койгонбуз. Ооба, WhatsApp'ка жөнөтүңүздөр, сиздердин пикириңиздер биз үчүн баалуу. Ал эми азыр жагымдуу жаңырсын.